касиран. Бардык адамдарга жакшы сүйлө. Адамдар болгон мамиледе сөздөр тандап сүйлө. Бул ошол ага берилген хикмат. Пайгамбар алейхиссалам айтат, Куранда дагы келет, кимге хикмат берилсе, сый берилсе, сыр берилсе, мына ушул адам чындап көп жакшылыкка жетиптир дейт. Хикмат эмне адамдардын бардыгына жакшы сүйлөөдө турат. Ва фил муқабили хаззара минал жафаи вал гылзати вал ихмали фи тасарруфати ва изаил ахарин. Ошол эле учурда ислам адамдарды дейт жапа болуп, айткан сөзгө турбастан мындай бир одоно болгондон тыйган, кылган иштеринде маани бербей чала иштеп койгондон тыйган, адамдарга ыза бергенден тыйган. Урматтуу бир тууганым, мына ошол боюнча эмне деген маселелер айтылынат. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде пайгамбарлардын мүнөздөрүн баяндап келип, алар адамдар менен болгон мамилесинде, адамдар менен болгон алардын көңүлдөрүн кароодо кандай болушкан дегенге Али Имран сүрөсүнүн 159-аятында мындай деп жооп берет. Фабима рахмати миналлахи линта лахум. Ey Muhammed, sen Кудайдан болгон ырайым мээрим менен тегерегиндеги момун мусулмандарга жумшак болдуң дейт. Пайгамбар алейхиссалам бардык адамдарга мээримдүү, бардык адамдарга жумшак, адамдардын көңүлдөрүн оорутпаган жан эле. Мына ушул Кудайдын ырайым мээри менен болду. Канчалык табиятыңа жумшак болгонуң менен кээде саңа адамдар мисалы үчүн эмне болот, мындай бир жиниңе тиип башка болгондо өзүңөн чыгып кетесиң. Өзүңөн чыгып кетип, өзүң кээде билбей каласың. Ошондуктан биз ачуу тийип кээде адамдар капа кылып алабыз. Бирок Пайгамбар алейхиссалам бардык учурда ошол адамдарга жумшак жана жакшы мамиледе болор эле. Имам Маликтен жолдон бир маселе сурайт. Бизде сурай берет го. Базарга барсаң деле сурай берет. Даратканага чөтүп турсаң деле сурай берет, бирдеке сурап алайын депчи. Өткөндө бирөө магазинден чыгып келсем, тамеки жеп аткан экен. Чыта эле мага келип сурады эле, түтү. Мен айттым, аллергиям бар ушу тамекиге. Чекпеген учурда кел десем, жаман көзү менен карайт. Маселенин өз урматы бар да. Имам Маликтен бирөө маселе сураса, жооп бербейт экен. Жүр дейт, эрişип алат экен. Эрişип келип олтургузуп коюп, тетигинде атырын коюп, кийинен кийип, маселесин ороп, ордуна отуруп алып, айт дейт экен. Анан эмнеге айт десе, мен айта турган сөз пайгамбардын сөзү деп. Чыта эле мага келип сүйлөйт депчи. Мен чындап эле дедим, бурдуму ачып кечке кыйналып жүрдүм аябай. Айтат: "Фабима рахмати миналлахи линта лахум." Кудайдын берген ырайым мээрим менен сен адамдарга жумшак мүнөздүү болдуң дейт. Демек, кимдир бирөөгө жакшы мүнөз характер берилсе, ага Кудайдын бергени жана ушул милдеттүү болот, урматтуу бир тууганым. Жок дегенде эки адамга башчылык кыла турган адамдар жумшак мүнөздүү болуусу милдеттүү. Бул деген мыйзам кармабай коет, анан кийин мындай жумшак болуп баарын колдон чыгарып жиберет деген сөз эмес. Балким адамдардын сезимдери менен ойношпойт деген сөз. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Эгер сен жаман мүнөздүү, ташбоор, сөздөрүң одоно боло турган болсо дейт, لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ, сенин жаныңды эч ким калбайт эле дейт. Даватчы болгон адамдар, молдо болгон адамдар, намаз окуп аткан адамдар, аларды карап адамды үлгү алышат да. Ошолордун бардыгы ташбоор болуп, сөздөр одоно болуп тура турган болсо, ланфазду мин хаулик, тегерегине качып кетет эле дейт. Мухаммед пайгамбарыбыздын дааватынын үлгүлүү, жемиштүү болгондогусу а кишинин кулк мүнөзүнүн жакшы экендигинен урматтуу бир тууган эмне далалат кылат. Далалат кылат, ал кишинин мүнөзүнүн жакшы экендигине далалат кылат. Фа'фу анхум вастагфир лахум. Алардын күнөөсүн кечи жана буларга истигфар айт дейт. Пайгамбар алейхиссаламга болгон буйрук, адамдар сенга пайгамбар экендигиңди унутуп калып башка болуп, сенин көңүлүң оорутуп коет, сени капа кылып коет, бирок сен аларга кыжаалат болбо дейт. Алардын күнөөсүн кечирип ташта дейт, анан плюс аларга истигфар айт, алардын күнөөсүн кечирип дуа кыл дейт. Эгер сен кечиримдүү болмоюнча, сенин аткарып аткан дааватың эч качан ийгиликтүү болбойт деген маани. Өч алып, мен ошенткен эле жазып коюп, дагы миткен жазып коюп, бир бол дагы бир өч алышым керек дегендин кереги жок. Сен кечип таштай бер. Ошо менен чектелбестен сен андан кийинки баскыч коет. Бул деген эмне? Алардын күнөөсүн кечирилүүсүн тилеп, истигфар айтып дуа кыл дейт. Дуа кыл дейт. Вашавирхум фил амри. Жана бир иш боло турган болсо, согуш маселеси, же мамлекеттин экономикасы, башка маселе, алар менен кеңеш дейт. Адамдын кадырын көтөрүүнүн жолу аны менен кеңешүү.
Үйдө аялың менен андан акыл чыгабы жокпу, бирок кеңешке аралаштырып машвара кылсаң, ал сүйүнүп калып, нары бери басып калып, тамактарын жакшы кылып баштайт. Анткени адам катары мени көрүп атат деген сөз болот. Эгер сен жумушта иштеп аткандардын өздөрү менен акыл чыкпашын билип турсаң деле, машварада береке бар деп машварага сала турган болсоң, бардык адам катары сезип баштайт. Эмнеге дааватка келген адам чындап келсе чыкпайт? Анткени дааватта машвара деген нерсе бар. Амир өзү эле чечип коет экен эмес, бардык олтуруп, бардыгы пикирин билдиргенде, демек мен да адам экенмин деген көңүлү көтөрүлүп чыгат. Түрмөдөн чыгат, бардыгы сен зек деп бөлүп коет, мисалы үчүн. Жашоодо сен кембагалсың деп бөлүп коет. Айттыр ушинтип отуруп, адамдарды бөлүп чыгат да, бир гана дааватта келгенде бардыгы чоңу кичинеси эмес, тегерен олтуруп туруп, кана пикириңизди айтыңыз деп машвара кылганда бардыгынын жүрөгү көтөрүлүп, мен да адам экенмин го. Мен өзүм адам сезип баштадым деп, ошон үчүн дааваттан кеткиси, динден кеткиси келбегендиги мына ушул себептен. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалам сен кол астындагылар менен иш кылаарда машвара кылып, кеңеш кыл дейт. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Эгерде кайсы бир ишти баштай турган болсоң, ниетти толук түрдө аткарып, Кудайга таваккал кыл. Инналлаха юхиббул мутаваккилин. Кудай Таалам Аллах Таалага таваккал кылуучуларды сүйөт дейт. Пайгамбарыбыздын кулук мүнөзү, урматтуу бир туугандар, мына ушундай эле.